Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүн акыркы жаңылыктарга келсек, бүгүнкү дүйнөдө геополитикада эмне болуп жатат да. Бүгүнкү күнү ушул эң биздин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ушундай эскертүүнү жарыялады. Эгерде эч кандай сиздерде мындай иш жумуш болбосо, атайын мындай себептүү кандайдыр бир оор себеп болбосо, анда ошо Орусияга баргандан баш тартыңыздар. Ошо Орусияга Кыргыз Республикасынын жарандары барбаса жакшы болчу да. Андан сырткары дагы бүгүнкү күнү ушул эгерде акыркы жаңылыктарды алсак, азыркы тапта ошол Орусиянын аскерлери Работиного киришти, алышты. Андан сырткары дагы Александриевкага да киришти. Ошол бүт фронт боюнча бир айылдан алып атышат, алдыга жылып атышат. Украинанын аскерлери качып атат. Ага бир чоң себеп бүгүнкү күнү ошол мобилизация боюнча мыйзам аябай кеч жазылып калды. Ошон үчүн мобилизация мыйзамы кеч жазылгандан кийин жетиштүү түрдө элди чогулта алышкан жок да украиндыктар. Ошондуктан мындай аскер даяр, согушка даяр аскердин саны аз болду. Андан сырткары дагы бир аябай кызыктуу нерсе болуп атат. Бүгүнкү күнү ушул Америка Коңшу Штаттарынын ошо мамлекеттик катчысы өзү да айтты. Украинага биз эмнеге жардам беришибиз керек? Эгерде кээ бир маалымат боюнча 600 миңге чейин, кээ бир маалымат боюнча 2 миллионго чейин адам өзү Украинадан согуштан баш тартып качып кетсе, адам эмес, эркектер да, эр жигиттер, жаш эр жигиттер, бою жеткен, куралды колго көтөрүп алган, качып кетиптир да ошол сыртка башка өлкөлөргө. Анан бир булактар айтып атат 600 миң киши деп, бир булактар айтып атат 2 миллион киши деп. Анан ушул негизи ушундай эч ким мындай согушка катышканды каалабайт экен, мекенин коргоонго каалабайт экен, мекен менен мындай катуу байланыш жок экен, патриотизм жок экен ушул кишилерде. Анан бир четинен, экинчи четинен баягы бир нече жолу сын айтылды Украина армиясына. Кээ бир баягы батыштан берилген каражаттар уурдалат экен, баягы тиешелүү түрдө, максаттуу түрдө колдонулбайт экен. Андан сырткары дагы баягы берилген ушундай мисалы компенсация жарадар болгон желдеттерге, аскерлерге компенсация тиешелүү түрдө жетпей калып жатат да. Андан командирлер дагы мындай адилеттүү кандайдыр бир ошол буйруктарды бербей жатат деп айтылып жатат да. Бул нерсе Орусиянын да армиясында так ошондой бар да, бирок Орусиянын армиясында азырынча ушул дүйнөдө жаңы тарыхта алгачкы мындай эң чоң контракттык армия түзүлдү да. Ошол контракттык жана ошол кандайдыр бир жалданма армия түзүлдү. Ошол бүгүнкү күнү 500 миң сомго чейин берет экен. Согушка кирсең, анан өлсөң 7 миллион сом рубльга чейин берет экен. Бирок ал нерсе дагы баягы аны далилдеш керек да. Кагаз жыйнап келсең берилет. Кагазың жоголуп калса берилбейт, ушундай да. Бирок кантсе да ошол шарт менен аябай көп элдер 300 миңден келип атышат да, армияга келип. Ошол менен бирге кандай экономика ууруп атса дагы, эл аралык санкциялар иштеп атса дагы, баары бир нефть көп, нефтин баасы түшүп атса деле баары баягы ал жетиштүү түрдө сатылып жатат. Ошон үчүн Орусиянын ресурстары эмкичекти зор да. Ошондон сырткары дагы Америка Коңшу Штаттарынан кандайдыр бир ишкерлер, кандайдыр бир колдоо көрсөтүп атышат. Дагы эле 500 миллиард доллардын тегерегинде кайра эле жыл сайын кирип атат да Орусияга. Кирип аткан нерсени согуш болсо 61 миллиард доллар кетип атат да кантсе да. Бюджеттик бүт баягы дефицит пайда болсо деле баары Орусиянын ресурстары дагы 6-7 жылга жөн эле жетет да. Бирок баягы украиндер кандайдыр бир мындай ары чаккандай чагып атышат, НПЗларды жардырып атышат. Баары бир согушта акыркы сөздү пехота айтат экен да, акыркы сөздү жоокер айтат экен. Анан автомат менен колунда бар пехотинец айтат экен. Анан мен ушул ситуацияны байкап, жаңылыктарды окуп, жардам келе баштады Америка Коңшу Штаттарынан. Бирок жардам келери менен баягы Американын сыны да күчөдү да, сыны жанакындай болуп атат. Силердин эркектериңер эмнеге өлкөдөн качып атат? Ар намыстуу болбойсуңарбы, эр жүрүктүү болбойсуңарбы, өлкөңөр үчүн согушпайсыңарбы деген сындар айтылып атат да. Мен ойлодум да, ушул сындарды угуп, мисалы үчүн эгерде эртең Кудайдын бетин ар кылсын да, бирок Кыргыз Республикасына 7 миллион калкпыз. 7 миллион калктын ичинде ушул бир 4 миллион адам, бул 3,5 миллион, 3,600 деп коелу, бул аял зат. Анын эмки жарымы ушул 3,5, 3,40 ошол эркектер да. Ошол калкта 1 миллионго жакын жаш балдар бизде. 100 миңге жакын кичинекей балдар да.
Анан эгерде Кудай бетин аргылса, анда эмнеси башчылыкка түшпөсүн. Бирок эртең ушундай чоң бир согуш аламат түшүп калса, анда ошол Украинадагыдай эле канча киши бизде качып кетет да, ушул кызыктуу нерсе болуп атат. Канча адам качып кетет. Эми оюм боюнча бул жерден канча бир 1,5 миллион адамга чейин чет элге бир заматта эле чыгып кетиши ыктымал. Казакстанга чыгып кетеби же Казакстан тараптан согуш болсо Кытайга чыгып кетеби же болбосо башка баягы аэропорт багасында отуруп алып эле башка өлкөгө чыгып кетеби. Канча адам баягы бул менин согушум эмес, согуш бүткөндө кайтарам, ушунун баарын өзүңөр чечип алгыла деп канча адам качып кетет. Ушул 1,5 миллионго чейин деп ойлойм да, ушундай баалайм. Анткени баягы бул деген бир гана өлкөгө сындан айткандан сырткары бул жалпы дүйнөлүк ушундай абал болуп атат да. Дүйнөдө баягы патриотизмдин өзүнүн маңызы, баягы өзүнүн маанисин жоготуп атат. Анткени дүйнөлүк адамзаттык жалпы цивилизациялык эл деген түшүнүк пайда болуп атат. Мисалы ошол дүйнөлүк адам, дүйнөлүк жаранбыз деген адамдар пайда болду. Латте ичишет, раф ичишет. Анан эгерде өлкөгө баягы күч келсе, ушундай согуш келсе, баш аламат келсе, алар деген жеңил эле өлкөдөн чыгып кете берет да. Анткени согушка катышпайбыз, мен пацифистмин, мен жашагым келет деп ушундай элдердин көбү айтат. Ушундай нерсе азыр Украинада болуп атат. Жардам келсе дагы, кечигип келсе дагы, ал жардамды туура пайдаланыш үчүн кол керек, адамдар керек, бирок ошол адамдар жетишпей жатат да. Эгерде башка жаңылыктарды карасак дүйнө жүзү боюнча, ошо биринчиден баягы Украина жеңилеби? Жок, Украинанын баягы НАТОнун жардамы менен жана НАТОнун аскерлери Украинага кирип жайгашып атышат. Бүткүл Львов тарабында, Польшанын чек аябай көп НАТОнун аскерлери жыйналды. Булар деген Украинанын аягына чейин утулушуна жол беришпейт. Бирок Украина кайсы бир территорияны жоготуп алышы ыктымал толук. Бирок бул согуш кайра үшүтүлүп, бир нече жылдан кийин кайра башталышы ыктымал ушундай. Анан бул деген согуш оңой менен бүтпөйт, тез бүтпөйт. Жөнөкөй анын чечими жок. Бул деген узакка уланып кеткен ушундай кандай уулуу окуя болуп кетиши ыктымал. Бирок баягы бүгүнкү күнү ошол дагы карасак, дагы бир нерсе аябай кызыктуу болуп атат. Нигерияда, мисалы үчүн, Орусиянын баягы колдоосу менен ушул баягы Вагнерге тиешеси бар, Орусияга тиешеси бар аскерлерди топтомдору Нигериядағы америкалык базага кирип келди деген жаңылык келди да. Нигерия өкмөтү хунтасы ошол бүт баягы америкалыктар жарандарды жана аскерлерди жана аскерий мындай кеңешчилерди биздин өлкөдөн тез чыгып кеткиле деген талап коюп атышат да. Өлкөдөн чыгып кетип кирбегиле экинчи баягы биз Орусия менен иштешебиз деген ушундай сөз чыгып атат да. Ошол Африканы толук Франция менен Америка Коңшу Штаттары жоготуп атат. Африканы толугу менен Кытай басып атат жана кайсы бир жерлерде Орусиянын кандайдыр бир иш аракеттери байкалууда. Бул нерсе эмнени түшүндүрөт? Бул деген баягы чын эле батыш өлкөлөр кичине чечкиндүү эмес, карыды, алжыды, кичине күчү жетпей атат, эркектик кандайдыр бир сезими жок. Ошону билдирип атат да. Жаш өлкөлөр ушу Кытай экономикасы анчалык жакшы болсо да, батыштан да көз карандыгы аябай чоң болсо да, экспорттун 40% Кытайда, ошо Америкага барат да, мисалы үчүн. Башка өлкөлөр, мисалы үчүн Түштүк Корея сыяктуу байыган өлкөлөр, Жапония, Орусия, ушундай араб өлкөлөрү акырындап өзүнүн баягы ички саясатын, Иран мисалы, ички саясатын өткөзүүгө мындай кандайдыр ниетте күчөдү, ушуну билдирип атат да. Бирок согуш менен бул начар нерсе, бул оңой менен бүтпөйт, жакшылык менен бүтпөйт. Ошон үчүн азыркы күнү ошо башка жаңылыктарды карасак, мынча анчалык деле жаңылыктар жок, тынчыды көп нерселер. Иран менен Израиль ортосунда тынчыды, Израиль болсо Рафахка кандайдыр жортулдатып баштаган атат. Негизги жаңылыктар ошондой, башка деле азындай мындай чоң конфликттер болбой эле, азыркы ошол тапта акыркы жаңылыктар ошондой да. Анан бул бизге да чоң сак болуш керек, мисалы үчүн Украинада. Мындай экономиканы күчөтүш керек, коррупцияны жоюш керек толугу менен. Анан кандайдыр бир элдин аң сезимин менен иштеш керек да. Элдер толук өзүн сезиш керек, эмесе эртең оор күндөр келсе, эл өзү кандай алып барат чоң суроо. Ошо жаш балдар да, жаш балдар, эр жүрөктөр кандай өзүн алып барат чоң суроо. Ошол сиздердин каналда көргөнгө кубанычтуу болдум аябай. Анан эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлериңер, пикирлериңер болсо жазыңыз.